Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз MP3 ырларды минусовка кылуу. MP3 ырларды минусовка кылуу үчүн компьютерге Audacity деген программаны орнотуу керек. Ал программаны орнотуу үчүн интернеттен ошол программаны скачать этип алуу керек. Ал үчүн Chrome'ду ачабыз. Адрестик жолчого Audacity деп жазабыз. Audacity деп жазып туруп Enter'ди басабыз. Бул жерден программанын бардык түрлөрү чыгат. Бул жерден орусча версиясын тандап алышыбыз керек. Мына жерге барсак, Audacity на русском языке деген бар экен. Ушуну тандайбыз. Сайт ушундай болуп ачылат. Төмөн жака барабыз, скачать дегенди табабыз. Төмөн жака барсак, скачать Audacity ушуну басабыз. Бассак бул жака жүктөлүп атат. Жүктөлүп бүткөнчө күтөбүз. Мына жүктөлүп бүттү. Chrome'ду жабабыз. Проводникти ачабыз дагы. Загрузки деген папканы ачабыз. Мына Audacity компьютерге жүктөлдү. Эми ушул программаны компьютерге орнотуу керек. Бул программа архивный программа экен. Муну архивден чыгарып алышыбыз керек. Архивден чыгаруу үчүн ушул файлга мыштын көрсөткүчүн алып келип оң кнопкасын басабыз. WinRAR дегенге барабыз. Оң жагына өтөбүз. Извлечь в текущую папку дегенди басабыз. Ошондо ушул папканын ичине ачып берет. Извлечь в текущую папку. Архивден чыгарылды. Ушул приложенияны басып установка кылабыз. Ал үчүн эки жолу тез-тез басабыз мыштын көрсөткүчүн, же оң жагын басып туруп открыть десек дагы болот. Далее дегенди басабыз. Окей дегенди басабыз на русский. Далее установи. Компьютерге орнотула баштады программа. Орнотулуп бүткөнчө күтөбүз. Далее дегенди басабыз, завершить дегенди басабыз. Audacity орнотулду, компьютерге орнотулуп, бул жака жүктөлдү. Эми муну жабалы, проводникти дагы жабалы. Мына рабочий столго ушундай значок менен түшөт. MP3-ни минусовка кылуу үчүн ушул программаны ачабыз. Ачсак ушундай болуп жүктөлөт. Окей дегенди басабыз. Бул жерге MP3-ни жүктөп алуу керек. MP3-ни жүктөп алуу үчүн файл дегенди басабыз. Import дегенге барабыз. Аудио дегенди тандайбыз. Бул жерден мисалы үчүн этот компьютерде жазган компьютерден проводниктен MP3-ни табабыз. Локальный дисктын ачайын. Бул жерден ырлар дегенди ачайын. Бул жерде мына MP3-лер турат. Мен Нуржамал Орозбаеванын биздин айыл деген ырыны MP3 минусовка кылып көрөлү. Ушуну тандайбыз, открыть дегенди басабыз. Файл жүктөлүп атат. Мына MP3 жүктөлдү, угуп көрөлү. Жылдырып көрсөтүлөт. Остановить. Андан кийин минус кылуу үчүн эффекти дегенге барабыз. Эффекти дегенге барып, төмөн жака түшөбүз, стрелканы басабыз. Удаление вокал дегенди табышыбыз керек. Удаление вокала. Ушуну басабыз, удаление вокаланы. Бассак, вокалды удаление кылуу үчүн ушул аудио файлды толук белгилеп алышыбыз керек экен. Ушул аудио файлды толук белгилөө үчүн клавиатурадан контролду басып, англисче А тамганы бассак, мына белгиленди. Эми эффекти дегенге барабыз. Удаление вокала дегенди басабыз. Окейди басып коебуз. минус болуп атат. Ушул толук
толуп бүткөнчө күтөбүз. Минус болду, угуп көрөлү. Ушундай болуп минус болот. Ушундай болуп минус болот. Эми минус болгондон кийин бул ырды сактап алуу керек. Бул ырды сактап алуу үчүн файл дегенге барабыз. Экспорт дегенди тандайбыз. Экспорт в mp3 дегенди басабыз. Кайсы жерге сактоону сурап атат. Мисалы үчүн бул жерде азыр сактай турган болсок, загрузки деген папканын ичине сактайт экен. Атын өзгөртүп койсок болот. Басып туруп минус деп туруп өзгөртүп койсок болот. Сохранить дегенди басып коебуз. Окейди басабыз. Бул жерден кээ бир белгилери так, файл, экспорт в WAV дегенди басабыз. Так, бул жерден минус деп койсок, минус сохранить дегенди басып коебуз. Анан окейди басабыз. Сакталды. Эми бул программаны жабабыз. Бизден сактайынбы деп сурап атат. Нет деп коебуз. Проводникке киребиз. Загрузки дегенди басабыз. Так, бул жерден көрөбүз. Минус ачып көрөбүз. Ушундай кылып минус кылып алсак болот. Бирок бул WAV файл болду. Муну mp3 кылуу үчүн атайын кодек колдонуу керек. Мисалы үчүн муну mp3 кылуу үчүн формат факторий бар. Дагы башка ар кандай кодек программалар бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Андан кийин mp3-ларды минусовка кылуу үчүн ошо Audacity деген программаны ачабыз. Окей дегенди басабыз. Биз mp3 кыла турган ырды ушул жака жүктөп алышыбыз керек. Ал үчүн файл дегенге барабыз. Импорт дегенди, открыть дегенди басабыз. Биз ушул жерден бизден ушундай болуп чыгышы мүмкүн. Мой компьютер болуп чыгышы мүмкүн. Локальный дисктин ачабыз. Бул жерден mp3 кыла турган ырды табабыз. Ырлар деген папканы ачайын. Мисалы Нуржамал Орозбаеванын биздин айыл деген ырыны минусовка кылалы. Белгилеп туруп открыть дегенди басабыз. Файл бул жака жүктөлөт. Эми бул жерде бул программанын көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул жерде үндөрдү өзгөртсөк болот, өзүбүз запись кылсак болот, ырдап же сүйлөп каалаган жерден кесип алсак болот. Биз эми ушул ырды минусовка кылалы. Ал үчүн бул ырды толугу менен белгилеп алышыбыз керек. Башкача айтканда, выделить этип алышыбыз керек. Ал үчүн клавиатурадан контролду басып туруп, англисче А тамганы бассак, ыр толугу менен белгиленди. Андан кийин
минусовка кылуу үчүн эффекти дегенди тандайбыз. Бул жерден ылдыйга эң төмөн жака түшүшүбүз керек. Ал үчүн ушул жердеги стрелканы басабыз. Улам баса беребиз. Бизге удаление вокала деген чыгыш керек. Минусовка кылуу үчүн удаление вокала дегенди басып коебуз. Андан кийин окей дегенди бассак, мына минусовка болуп атат. Болду. Угуп көрөлү. Андан кийин бул ырды сакташыбыз керек. Ал үчүн кайра файл дегенди басабыз. Экспорт дегенге барабыз. Экспорт WAV дегенди тандайбыз. Бизден кайсы жерге сактоону сурайт. Биз бул жерден өзүбүз каалаган папканы көрсөтүп койсок да болот. Мисалы үчүн дагы туруп, Дга сактасак да болот. Өзүбүзгө ыңгайлуу жерге сактап алабыз. Мисалы үчүн мен загрузки дегенге да сактайм. Андан кийин сохранить дегенди басабыз. Андан кийин бизге окей дегенди басабыз. Мына сактап атат. Биздин минусовкабыз даяр болду. Проводникке кирип ачып көрөлү. Мына загрузки дегенге баралы. Бизде даяр болду. Ачып угуп көрөлү.